Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttaqin. Sallallahu ta'ala ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah Ta'ala'a maqtovlar aytib, Peygamberimiz Muhammed Habib Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve salavatlar aytib, okugan şam namazlarımızın kabul bolуусун Kudaydan tilep, sizlerge hayradan Allah'tan ırayim merim salamın tartуулap, şariat tele görsetүүsü. Ayta kete turgan mesele bizdin көрсөтүүбүз урматтуу бир тууганда түз эфирде 2210 номер аркылуу өзүңүздөрдүн SMS билдирүүңүздөрдү сурооңуздарды берсеңиздер болот. Айта кете турган маселе бүгүнкү маселебиз курман айт жана курмандык туурасында болмокчу. Ушул темага байланыштуу суроолорго орун беребиз. Ал эми талак маселеси боюнча жөн эле каалоолорду, тилектерди ушул жерден бербей койгонуңуз макул болот. Каалоого десек, чындыгында бардыгыбыз жакшы нерсени каалагыбыз келет, бирок ошого карабастан биздин экраныбыздын же биздин мөөнөтүбүздүн убактысы бир аз тарыраак болот. Урматтуу бир туугандар, ушул маселеге этият болсоңуздар, мына баарыбызга белгилүү болгондой, бүгүн эмес эртең Арапа күнү, ал эми андан бүрсү күнү, эртең эмес бүрсү күнү бул айт күнү, курман айт күнү. Мына ошол айт күнү эмне кылуубуз керек деген сөз. Айт күнү бардыгыбыз эркектер, балагатка жеткен адамдардын бардыгы айт намазын окуусу милдеттүү болот. Эгерде айт намазына барбай кала турган болсо, бир важип намазды калтырган болуп, ошол инсан күнөөкөр болуп калат. Ошондуктан айт намазына барганда эстен чыгарбашыбыз керек. Бирок айт намазына барган инсандар жолдо баратып Аллаху акбар, Аллаху акбар, ла илаха иллаллах, валлаху акбар, Аллаху акбар, ва лиллахил хамд деген такбирди айтып баруулары сүннөт деп эсептелинет. Айт намазына аялдар барууга милдеттүү эмес, аялдар үйлөрүндө отуруп, мына ошол айт намазы тартылып алынган телевизордон ошону көрүп, ошол жерде жалпы дуага кошулуп тургандагысы максатка ылайыктуу болуп эсептелет. Ошондой эле айт намаздан бир күн мурдагы эртеңки Арапа күнү дагы, эгерде колубуздан келсе, Арапа күнкүгө ниет кылып орозо кармасак, биз сооптуу иш кылган болуп эсептелебиз. Арапа күнкү орозо бул көп күнөөлөр кечирилүүсүнө себеп боло турган нафил орозо. Эрте менен багымдаттын убагына чейин оозду бекитип калып, андан кийин шамдан кийин ооз ачкан болсок, мына ошол максатка туура келе турган орозо болуп эсептелет. Ал эми айта кете турган маселе, Арафадан кийинки айт күнү, айт намаздан кийин курмандык чалуу маселеси дагы турат. Колунан келген бай болгон адамдарга курмандык чалуу милдеттүү болуп эсептелет. Урматтуу бир туугандар, мына ушул курмандык жөнүндөгү өзүңүздөрдүн сурооңуздар болсо же пикириңиздер болсо, бизге 22 номер аркылуу SMS билдирүүлөр жөнөтсөңүздөр болот. Бизге келген биринчи маселе туурасында кайрылабыз. Арапа же четтик же ай башы дешет, кайсынысы туура? Арапа дегени Арафа, себеп дегенде эртең ажылардын баары Арафа тоосуна чыгышат. Арафа тоосуна чыгып, ошол жерде ажылыктын негизги милдети болгон Арапада туруу ибадатын ишке ашырышат. Андан сырткары четтик дегени бул шектик айт, курман айтка айтылынбайт, бул орозо айтка айтылат. Эртең орозо айтпы, же болбосом эртең орозо айт эмеспи? Орозонун 30-у же болбосом Шаввалдын 1-и болуп айт күнүбү деген маселе ушуга айтылат. Ошондуктан шектик бул орозо айтка айтылат дагы, ал эми Арапа курман айтка айтылат. Ал эми биздин эл түшүнбөгөндүктөн шектик деп курман айтка айта берет дагы, ошол эле Арапа деген күндү орозо айтка айта берет. Орозо айтта Арапа деген болбойт, ал жерде шектик күн деген болот. Ал эми Арапа курман айтта гана болот. Ал эми ай башы дегенибиз ошол бул дагы орозо айтта болот. Себеп дегенде ай башы дегени эртең айт башталды, айдын биринчи күнү деп орозо айтка тиешелүү. Ал эми курмандыкка шектик жана ай башы дегендер курман айтка тиешелүү эмес. Төрөлгөн балага берилүүчү акыйка тууралуу айта кетсеңиз дейт. Акыйка Ханафи мазхаб боюнча сүннөт эмес, мустахаб. Себеп дегенде мына ошол курмандык чалуу ибадаты менен ошол акыйка жана башка түрлүү курмандыктар жокко чыгарылган. Бирок ошого карабастан Шафии, Малики жана Хамбали мазхабтарында курмандык эме акыйканы сүннөт деп айта турган болсо, Ханафи мазхабында кээ бир алымдарыбыз мансух болгондуктан сүннөт даражасына көтөрбөйт. Кандай болгон күндө дагы кимде ким акыйка чала турган болсо, ал жакшы нерсе. Акыйка
эгерде эркек бала төрөлсө 2 кой, эгерде кыз бала төрөлсө 1 кой союлат. Ошол бала төрөлгөндүн 7-күнү акыйка союлат. Эгерде 7-күнү мүмкүнчүлүк болбой калса 14-күнү, эгерде 14-күнү дагы мүмкүнчүлүк болбой калса 21-күнү, андан кийин ага күн чектелбейт, колунан келген күн өткөзүп бере берет. Эгерде бир адамга акыйка чалынбай калган болсо, 30га же 40га же 50ге чыгып калып, мүмкүнчүлүгү келип калса, өзүнүн акыйкасын өзү чалып алган болсо ага да уруксат берилет. Пайгамбарыбыз Мухаммад Хабиб Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям айтат: ар бир бала өзүнүн акыйкасына күрөө болуп калат дейт, залог болуп турат дейт. Ошол нерсени чалып койгон ата-эненин мойнундагы жакшы иштердин бири деп айтылат. Ал эми акыйка чалганда ошонун сөйөктөрүн сындырбоо керек деген сөздөрдүн бардыгы мындай өтө олуттуу сөздөр эмес. Аны жиликти чагып берген болсо дагы жарай берет. Кээ бир адамдар ошол сөйөктөрдү мазарга көмүү керек деген туура эмес пикир айтат. Бул дагы туура эмес. Болгон элди чакырып, шүгүр айтып, ошол Кудайга шүгүр айтып, курмандык чалып, акыйка өткөрүп койгон болсо, кыргызча муну жээнтек той деп да айтабыз. Бул жакшы нерсе. Курман айт күнүндө эмне кылуу керек дейт? Курман айт күнүндө адам орозо тутпоо керек. Кимде ким орозо тутса арам болуп эсептелет, күнөөкөр болот. Курман айт күнү мүмкүн болгон тапкан жакшы кийимдерин, адеми кийимдерин кийип, үйүндө токчулук болуп, кененчилик кылып, тамактын түрлөрү, торттун таттууларынын түрлөрү болуп, балдарга базарлык, майрамдык, айттык берип, ошондой эле балдарды керек болсо ойнотуп, курмандык чалынып, үйдө сорпо жыттанып, элдин баары сорпо жыттанып, ошентип бардыгы майрам болуп, той боло турган болуш керек. Мына ошол гана айттык болуп эсептелет. Анан кээ бир адамдар айттык дегенде ошол маркумдарды гана эстеп, маркумдарга Куран окуп гана чектелип кала турган болсо, бул айттык эмес. Айттык мааниге бул туура келбей калат. Айт негизинен тирүүлөрдүн айты. Бирок мына ошол айтта биз инсан катары өтүп кеткен муундар, ата бабаларды эстеп, Куран окуп койсок ашыкча болбойт деген маселе. Кээ бир адамдар өлгөндөрдү гана эстеш керек экен деп, ал эми өлбөгөндөр же өлүгү жоктор, маркуму жоктор бардыгы Курбан айтка таандыгы жоктой көрүшкөнү бул туура эмес. Ар бир адам майрамдаганга майрамдык маанай шаң менен өткөзүүгө милдеттүү болуп эсептелет. Курбан айтка союлуучу малды соёордо айтылуучу дубаны айтып берсеңиз: бисмиллахи Аллаху акбар. Башка дубасы жок. Айт намаз, айт күнү айт намаздан кийин курмандык чалынат. Курмандык чалынганда кыблага каратып, сол жамбашы менен жаткызып, курч бучак менен алкымына келип, 2 кан тамырын, күрөө кан тамырын, ошондой эле анын кызыл ашыгы менен кызыл ашык дейм, кекиртеги менен кызыл өңгөчүн кесип, союп, ошол бисмиллахи Аллаху акбар деп сойгон болсо жарай берет. Же жөн эле бисмиллахир рахманир рахим же Аллаху акбар же Аллах деп сойгон болсо жарай. Айтор Аллахтын аты аталган болсо ошол курбандык эсеп болот. Анан союп атканда ата бабалардын арбагына же болбосо эшматтын арбагына деп сое турган болсо мал арамга чыгып калат. Айт күнү же жума күнү кир жуй берсе болобу? Эми койчунун кызы кой келгенде иш кылат деген бир кыргыздын сөзү бар. Ошол айт келгенде ошондой бир мындай бир ыпылас салпетек, мына ошондой бир болбогур бир адамдар ошол күнү кир жууп калат. Жок, кирди ошого чейин жууп бүт. Айт күндөрү, арапа күндөрү кир жууба, кирдин баары таза болуп, кир жок болсун, бул күнү майрам болсун. Сен ошентип жанагыдай иш кылып кир жууп болуп турсаң, үйдө ким майрамдык маанай өтөт? Бул күнү сен дасторкондун төрү болуп, көркү болуп, ашканада жакшы тамактарды кылып, балдар менен чогулуп туруш керек. Күйөөсү огород казып, анан башкасы илимий иш жазып. Жок, ал күнү сабактар дагы токтолот, тафсир сабактагы, хадис сабак токтолот. Ал күнү бардыгы эт менен, той менен, сорпо менен, майрам менен алек болушубуз керек. Башка нерсенин бардыгын токтотушубуз керек. Урматтуу бир туугандар, бир азыраак рекламалык же болбосо жөн тыныгуудан кийин кайрадан көрсөтүүбүздү улантабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Урматтуу бир туугандар, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Кийинки биздин сурообуз: айт намаз эски аянтта саат канчада башталат дейт. Адатта 8:30 баштап жүрөбүз. Бул боюнча мен так маалыматым жок. Бирок багымдат окугандан кийин эле айт намазды көздөп биз жөнөй берсек, иншалла бардыгы өзүнүн ордуна келет. Эски аянтта окулунат. Багымдаттан жөнөй беребиз. 15-нде айт байкем курмандык чалат. Мен 16-да курмандык чалсам кандай болот? Эң туура суроо, курмандыкты 15-күнү айт намаздан баштап, 16-күнү кечке чейин, 17-күнү шам намазга чейин чалып калсаң ар жетиштүү болот. Мисалы үчүн мен өзүм дагы ошол айттын эртеси 16-күнү курмандык чалам. Себеби ошол күндө менин колум бир аз бошоп калат. Ошондуктан курмандык 3 күнү чалынат, эң туура маселе.
Etekir kelip жатканда эртеңки орозону кармаса болобу? Жок, эtekир келип жатканда орозо кармаган күнөө болуп эсептелет. Демек тагдырыңызга мына ушул күндө кармаган жазылынган эмес деп түшүнсөңүз туура болот. Ассаламу алейкум. Сураныч махыр жана азыркы өлчөм канча экенин түшүндүрүп бериңизчи. Махыр деген урматтуу бир тууганы бул калың деген сөз. Кыргызчасы калың, арабчасы махыр. Эркек тараптан аял тарапка нике себебинен бериле турган ар бир каражаттын бардыгы калың же махыр деп айтылат. Эң азы 10 дирхам, бүгүнкү эсептегенде бул сом менен эсептегенде ошол жанагы 4,5 миң 5 миң сом тегерегинде же тегеректеп айтканда 100 Америка доллары ошол калыңдын эң аз өлчөм болуп эсептелет. Андан аз берсе калыңды берген жок деп айтылат. Энем көп каргайт, абдан тажадым. Балким энең ошол көп карганга сен себеп болуп жаткандырсың. Эгерде сени себепсиз эле каргап аткан болсо каргышы тийбейт, а бирок себептүү каргап аткан болсо сен ошол өзүңдү оңдогонго аракет кыл. Кээ бир жерлерде айтышат, атанын каргышы ок, эненин каргышы бок деп. Бул деген сөз эне кедеркилеп деле каргап кот, анча мынча энелердин каргап немелерин эненин дубасы деп түшүнүш керек. Энелерди эч убакта капа кылбоо керек. Сол кол менен тамак жеген арамбы? Макрух, арам деп айта албайбыз. Бирок ошол сол кол менен тамак жегенде шайтан кошулуп оозанат, адам ошол тамагы макрух болуп калат. Оң кол менен жегенге аракет кылыш керек. Пайгамбарыбыздын убагында бир адам сол кол менен жегенде эмне оң колуң менен жебейсиң деп айтканда, оң колум көтөрүлбөйт дегенде, оң колуң көтөрүлбөй калсын деп дуа берген, бата берген, ошондон оң колу көтөрүлбөй калган. Шайтан сол колу менен жейт, мусулман оң колу менен жегенге аракет кылуусу керек болот. Шейх, менин жалгыз 6 айлык улагым бар, курмандыкка чалсам болобу? Жок, болбойт бир тууганым. Улак сөзсүз түрдө 1 жылдан өткөн болуу керек. Эгерде кой болгон болсо, анда 6 айдан өткөнү семиз болсо жарай берет. Ал эми уй боло турган болсо, же бука боло турган болсо, 2 жаштан жогоркусу, төбө боло турган болсо, 5 жаштан жогоркусу гана курмандыкка жарайт. Ал эми жылкы баласы, тоок, өрдөк, күрп булардын бардыгы койон курмандыкка жарабайт. Кимдегим тоокту курмандыкка чалам дей турган болсо, макрух тахрим амалын кылган болот. Себеп дегенде тоокту курмандыкка чалуу отко сыйынган мажустердин шариятында бар экен. Ал эми бир адам эчки соя турган болсо, сөзсүз түрдө 12 айдан өтүш керек, дагы ургачы болгондугу макулураак. Ал эми кой соя турган болсо, эркек болгону жакшыраак. Ал эми торпок соя тургандар, уй соя тургандар кээде ошол 1 жыл 7 жаш, 1 жыл 8 ай болуп калып, 2 жылга толук толбой калып, бирок өтө чоң жанагыда порода болуп туруп, ошол жана кадимки кыргыз торпогунун 2 жылдык торпоктон көбүрөөк салмакты эт бере турган болсо, аны деле сойгонго шариятыбыз уруксат берет. Бул жөнүндө имам Айнидин өзүнүн патвасы бар. Базарда көп кошуп сатса болобу деген суроону берет бир тууганыбыз. Алдабасаңыз кошуп сата бересиз, бирок айылдан келгендиги билинип, кийиминен, жүрүш турушунан анын айылдык экени билинип калса, ошону алдап туруп, эчтекени түшүнбөгөндүгүн билип туруп алдап сатып берсеңиз күнөөкөр болосуз. Ал эми шаардык болуп, базарды билген адам болсо, багыңыз айтасыз, ыраазы болсаңыз, ыраазы болуп албасын, бирок товардын айыбын жашырбай айтышыңыз керек болот. Бала жаңы төрөлгөндө баш жагына Куран китепти коюу зарылбы? Зарыл эмес. Бирок ошо балага дем салып турган жакшы. Азирети Айша энебиз Фатиха сүрөсүн жазып, балдардын бешигине байлап коюучу эле. Бирок башына Куран кое турган болсо дагы, башына жазды кылып жаздаган туура эмес. Ошол баш жагына бийик жерге коюп, же ошол бала жаткан бөлмөдө бийик жерде Куран турган болсо деле, иншалла, Аллахтын ырайымынын нуру ошол үйгө түшүп турат. Арафа күнү тигип тикпейт дейт, туурабы? Тигиш тикпейт дейт. Эми кир жуубайт, үй жыйнаштырбайт Арафа күнү тигиш тикпейт. Арафа күнү ошол айт күнү, Арафа күндөрү майрамдык маанай менен той кылып өткөзөт деген сөз. Анан бирок айрылып калып көчүү көрүнүп кала турган болсо, анда штаны тигип алыш анын мойнунда милдет болот. Мазар чач коюш керекпи же койбой эле койсо болобу? Таптакыр шариятта жок нерсе. Төбөсүнө чынын коюп, чоң чынын коюп тегеретип, чач калдырып, анан жана илге калмактардын айдар чачындай кылып коюп алганда таптакыр түшүнбөйм. Шариятта болбогон нерсе, жок нерсе күнөө болот.
жөн эле бычак лезвия менен кырдырып салыш керек. Эркек үйдө жок кой же тоокто аял сойсо болобу? Албетте, аял эркек жок болсо же эркек бар болуп туруп деле аял сойгон болсо рухсат берилет, андан арам болуп калбайт. Бирок аялдарга касапчылык кылып, малды сою, эгерде эркектер соя турган болсо анда сойбогон жакшыраак. Себеп дегенде канды көргөн сайын аялдык мерими кетип, барып эркек окшоп дугдуюп калып, балдарга туура тарбия бербей коет. Мына ушул нерседен шариятыбыз ошону тыюу салат. Бирок сойгон болсо ал арамга чыгып калбайт. Курбан айтта улак сойсо болобу? Улагыңыз 12 айга толуп турган болсо болот, бирок 12 айдан аз болгон болсо аныңыз курмандыкка жарабай калат. Мүшкүл кушат деген эмне? Ошол түштүк тараптагы кемпирлердин чогулуп окуй турган кичинекей вечерчеси, ошол жерге кемпирлер чогулуп бирөө сатынчасы отуруп дуа окуп, анан Кудай таалама дуа кылышат. Ошол жерде бир жакшы сөздөр айтышат. Муну ширк деп айткан туура эмес, балким ошол Кудай таалага дуа айтып, тасбih айтып, салават айткандан кийин аялдар чогулуп сурай турган маселе. Бирок мүшкүл кушат дебестен туруп деле жөн эле адамдар чогулуп маселе айтып этегинде дуа кылган болсо кабыл кылат. Кээде биз өзүбүз түшүнбөгөн амалдарды кылып жүрө беребиз. Өзүбүз түшүнбөгөн амалдарды билгендерден сурап алыш керек. Ошондуктан мен айтат элем, мүшкүл кушат дебестен жөн эле дарс деп, зикир деп, илим деп эле чогулуп туруп, сабак окуп этегинде дуа кылсаңар кабыл болот деп айтар элем. Ата эненин арбагына айт күнү кандай кылсам ыраазы кылам? Айт күнү айттай кылып, ошол күнү айт намазга барып, ошол күнү курмандык чалсаңыз, ата энеңиз көрүп туруп ыраазы болот. Ата энеңиздин бүтпөй калган иштерин бүтүрсөңүз, ата энеңиздин достору менен катташсаңыз, ата энеңизге ошол өзүңүз Куран окуп, анын соопторун багыштаган болсоңуз, курмандык чалып, анын соопторун багыштаган болсоңуз, албетте ата энеңизге жакшылык иш кылган болуп эсептелесиз. Мен иддада олтурам, айтта майрамдаганга болобу? Жок, иддада олтурган аял кишиге көчөгө чыкканга болбойт. Ошондуктан сиз үйдө олтуруңуз, бирок иддада турганда жасанып олтуруңуз, күйөөңүздүн көңүлүн өзүңүзгө тартып, балким күйөөңүз сиздин жасалганыңызды көрүп, көңүлү жибип кетип, кайрадан сизди муражаат кылып кайтарып алар. Квартирада жашайм, карыз алып курмандыкка чалсак эмне болот? Эмне болобу? Курбандыкка өтөбү деп сурасаңыз болот, эмне болот? Эгерде сиз бай эмес болсоңуз, анда курмандык чалуу милдеттүү эмес, бирок карыз алып союп туруп, кийин кутулуп калууга мүмкүнчүлүгүңүз болсо, анда сойсоңуз дагы бир жөн. Бирок карыз алып союу милдеттендирилбейт. Негизгиси карыз албай эле сойбой эле койгонуңуз жакшы болот. Бирөөдөн карыз алгандан көрө, карыз алганда адам ошол адамга барып, өзүнүн бир адамдык беделин бир аз төмөнүрөөк кылып сурагандай туура келип калгандыктан карыз ала берген шарият көп жактара бербейт. Бирок сиздин малы дүнүйөңүз бар болуп туруп, бирок жаныңызда жок болуп калса, бирөөдөн карыз алып союп туруп, кийин өзүңүздүн тыйыныңыздан берип кое турган болсоңуз, албетте ол мисалы үчүн бирөөгө акча Москвадан которгон болсо, кеч калып калса, же малы жайлоодон түшө элек болгон болсо, анда бул адамдар карыз сурап туруп, кийин карыздан кутулуп алганга шариятыбыз уруксат берет. Айт намазына кете жатып такбир айтып кандай, айтыш кандай? Аллаху акбар. Аллаху акбар. Ла илаха иллаллаху валлаху акбар. Аллаху акбар валиллахил хамд. Бул эртең Арапа күнү башталганда, Арапа күндөн баштап, Арапа күнү, айт күнү, айттан кийин дагы 3 күн катары менен ар бир парз намаздан кийин мына ушул такбирди, такбир ташрихти бир ирет айтуу важип болот. 23 намаз. Абу Ханифанын пикиринде, демек Арапа күнү 14 күнү 5 намаз, айт күнү 15 күнү 5 намаз, андан кийин 16 күнү 5 намаз, 17 күнү 5 намаз, 18 күнү асыр намазга чейин 3 намаз, ошондо 23 намаз болот. Кантип айтыш керек? Аллаху акбар, Аллаху акбар. Ла илаха иллаллаху валлаху акбар, Аллаху акбар валиллахил хамд деп бир ирет айтуу важип болот. Ал эми айт намазына кетип атта ушул такбирди кайра айтып, токтоп айтып, басып кеткени эң жакшы. Айт намазга барасыз, келатканда башка көчө менен келесиз, тапкан эң жакшы кийимиңизди кийесиз, ошентип айт намазга иншалла барасыз. Таямдын шарты жөнүндө айтыңызчы, кандай алса болот? Таям эмес, таяммум бул кургак таарат, суу таппай калган, суу таап, бирок суунун иштеткен айласы калбай калган, же болбосо сууну дагы таап, айласын дагы таап, бирок суу иштеткенге шарты жок болуп калып, оорулуу болуп калган адам таяммумда таза топуракка уруп, ошону менен таяммум кылат. Биринчиси эки колун ургандан кийин бисмиллахир-рахманир-рахим деп туруп, ошону бет жууган жерден бардыгына колун сүйкөп чыгат дагы, экинчиси шыканакка чейин ачып алып туруп, дагы уруп
oturup oң kolu menен sol kolдун üst arkasından gelip astına çeyin, oң kolu menен sol kolu menен oң kolдун arkasından gelip astına çeyin uşunu çıkıp ketсе, oşol çıkanak menен bardığı kamtılığına uşunu kurgaktarat dep koyabız. Birincisi niyet, ikincisi kolga mas tartı, üçüncüsü betke mas tartı. Oşol menен tayamımdın bardık şartları orduna gelet. Acıdan kelgende butun mastına jolgo kilem salıp bastırgan tuğravı, tuğra emes degen mesele emes. Bul jerde adamdardın acılıkka bolgon urmat sıyı, Allah'tan bir ibadat atkarıp kelgen adam bolgon urmat sıyı. Misal üçün emne üçün biz dambıldalarda alımda törgöt göröbüz moldekelerdi. Oşol adamdı kasiyetli olup ketken üçünbü? Jok. Baş altın bolup ketken üçünbü? Jok. Oşol adamdın kökürögündө, ködönündө ilimi takıbalık üçün. Şonday ele acıdan gelgen adam bolsa, aga gilem salmak dursun, özüңü moynuңa kötörüp alsan da azdık kılat. Sebep degende bul adam Kudaydın jol ibadat kılıp geldi. Birok söz türdө gilem salуу деген жок болгону Allah'tın ibadатын atkargan adamga oşol jerde dua kıldı, paygambar жүрgөн жерлерди gördü, paygambarыбыз salam aytты, Mekkeni gördü, Medine'de okudu, acılığı kabul bolgondur, uşul bizge dua versin dep urmat men uşintip payandoz salgan bolsak albatta bul jakşı bolot. Жаңы gelin gelgende dagы uşintip payandoz salabız, güye baldarga payandoz salabız. Bul elimizdin jakşı bir saltı. Anan kebirler böyrükten şirak çıkarıp, oşol samolyottan baştap, traptan baştap jaynamaz salıp, anan je bolbosom gelese göçönün başından baştap bilem salıp, üy göçöйүнө alıp kirgen albatta bul ısrapkerçilik, kuruvarakерчилик. Bирок ошого карабастан ошону туура эмес же ширк же бидат дегендерине men takır koşula albayt elem. Boyumda bar, içim künde oğruyt, kança ayında balaga ruh salınat, şariatta kanday kılat? Albatta suroğunuzun başlagın bilbey kaldık biz. Oşonuktan etegine жооп бере албай kaldık. Şariatta boyga bütkөндөн başta öyle aldırganга tıyıu salınat, birok den soğuluğunuzga oluttu ziyan gele turgan bolsa, oşonu doktorlar bir ozun ayta turgan bolsa, anda boyundagı balan aldırganга şariat ruhsat beret. 4 yaşdagı balam Kur'an okuyt, arvaqtarga bagıştasa soğuk tiyep, albatta arvaqtarga, tirүүлөрgө, kele turgandarga bagıştasaňız soğuk tiyep. Misal üçün özüňiz Kur'an okusaňız, siz tirүүsüz, soğuk sizge жазылып tura beret. Ötüp ketken marhumga bagıştasaňız, aga dagı жазıla beret. Gele turgan perzentleringizge, tuğan uruklarыңызga bagıştagan bolsaňız, alarga dagı soğup, gezegin kütüp, ordunda gezerip tura beret. Karısıvız bar, birok işteybiz, kurman çalsak bolovu, jok karızı barın koy, sen karızыңан kutul, andan keyin kurmandık çal sen. Anda kılganın kaysarlık bolup esepteler. Orozo tutsam, Şamda oğuz aça berembi, je ayt namazdan keyin açam bu sadağın. Şamda orozonun bardığı birdey. Bagımdattın azanına çeyin oğuz bekitilet dağı, Şamdın azanın oğuz açılınat. Egerde aytqa çeyin ulanta bergen bolsoňuz günökör bolosuz. Bolgonu ertemenen oşol janağı bagımdattan keyin eşnese jebesten, oşol ayt namazga barıp, ayt namazdan gelgenden keyin gana kurmandıktın şorposu men oğuz açsaňız jakşı bolot. Birok antpesten kursaňız toýguzup alsaňız, al nersege dile şariatыбыз anyy debeyt. Orozot bul bayağı soruğuz eken. Orozo degende oşol janağı azanga dege aytkanda kebir uçu azançılar uktap kala, ошондуктан namaz kalendarın karap aytsaňar oşoga eň jakşı bolot. Namaz kalendarına basım koygul, azançılar hazır amanatga kıyanat bolup kaldı. Kül boto toprak jese bolovu, albatta kül boton jese bolot, birok köçödögü duvaldı, je bolbosa duvaldın burçtарын oyup jegen je por jegen bolboyt, bordu jegen, al emi kül boto degen taza toprakты jegenge eç kандай şariat tıyıu salbayt. İslamda ayalga kaş terүү bolovu deyt, jok, ayalga kaş terүү aram, günөө bolot, şariat bul neseden tıyıu salat, kaşты tergen bolboyt. Ziyanat degen sözdü kандай түшүнөсүz? Ziyanat degeni je ziyafat degeni men gözüm jetpey turat. Egerde ziyafat degen bolsa bul konok tosu, konok kütü, konoko baruu degen söz dagı, anan ziyanat degen sözümüz bul albatta ziyan degen söz boluş gerek. Nike jok törösü çoň günөө bolup, albatta çoň günөө bolot, abirsizlik bolot, şermende bolot. İstiğfar aytsın. Emanın çoň günö eken sorayım ne kılas? Emne çoň günö emes dese zina kılayın, oşun töröyün degen söz bü. Aytör töröp alan adam bolsa tövbe kılsın, inşallah Kudayım günönü geçiret. Sorular jönötüne hormatly operatorlar.
Бизге кээде көптөгөн суроолор келет, 1000ге жакын суроо келет, ошонун бардыгына жооп бере албай калабыз. Ошондуктан кээде окшош суроолордун бирин гана бергенге туура келет. Курмандыкка ирик сойсо болобу? Ирик сойсоңуз жакшы болот. Бир адам бир кой же бир эчки соет. Ал эми 5-6 адам чогула турган болсо, 7ге чейин адамдар бир төө же бир бодо сойгон болсо албетте туура келет. Арафа күнү орозо кармаса болобу? Болмоктурсун, сооп болот, албетте жакшы болот. Ал эмес ажыга барган адамдарда кармаса болот, бирок орозо кармагалы кетип дуа кылгандан тартынып кала турган болсо, анда ажыларга орозо кармабаган жакшыраак. Ал эми бизге окшогон, сизге окшогон ажы эместерге виза жетпей калып, же пара бергенге пулу жетпей калып, ажыга барбай калгандарга бул байкуштар эмне кылат? Бизге окшоп орозо кармайт. Курмандык союш канча байлыгы бар кишиге парыз болот? Ошону айтып берсеңиз рахмат. Зекет берүү кимге важип болсо, ошол адамга курмандык чалуу важип болот. Же зекет берүү важип болбосо дагы курсагы ток адамдарга дагы курмандык чалуу важип болот. Мисалы үчүн бир адамдын 2-3 үйү бар, ошол адамдардын зекет бербейт ошол үйлөрдөн. Бирок ошол кошумча байлыгы, демек ошол адамдар дагы зекет берүүсү курмандык чалуусу милдеттүү болот. Айтта гусулсуз жүрсө эми не болот? Кантип намаз окуйт? Гусулу жок намаз өтпөйт бир тууган. Ошондуктан гусул алыш керек болот. Союп этин бышырбай таратып берсе болобу? Бир кой бир кишиге арналабы? Канчага бөлүнүш керек? Бир кой бир кишиге арналат. Эгерде үйдүн кожоюну бай болуп, калган аялы балдары бай эмес болсо, ошол чалынган койдун өзү ошол бардыгына жете берет, күйөөсү карыздан кутулат. Ал эми этти бөлүшкөндө эң жакшысы 3кө бөлүп туруп, бир бөлүгүн сактап коесуз, бир бөлүгүн үйгө дароо бышырып, тууган урук менен коңшу колоңдорду чакырып, бай кедейине карабай чакырасыз. Ал эми үчүнчүсүн только жардыларга гана таратасыз. Эгерде өзүңүз муктаж болуп, өзүңүз деле бир бригад болуп көп болсоңуз, анда эттин бардыгын өзүңөр сактап калсаңар болот. Элдин баарын чакырып, дароо эле баарын салып берсеңер дагы болот. Же бардыгын таратып берсеңер деле жарай берет. Айтор казанчын өз эрки кайдан кулак чыгарса. 3 балалы болсо атын Мухаммед коюу керекпи? Андай шариятыбыз жок, бирок уулдардын атын пайгамбарлардын аттары менен койгон жакшыраак. Ибрахим, Мухаммад, Исмаил деп койгон, албетте бул жакшаттардын катарына кошулат. Бизге тасаввуф тарикаттан маалымат берсеңиз дейт. Тасаввуф жана тарикат экөө бир эле маани, адамдын жан дүйнөсүн аруулай турган, адамдын ички дүйнөсүн тазалай турганга аракет кылып себеп боло турган илимди тарикат же болбосо тасаввуф же болбосо соппучулук илими деп айтабыз. Же жөнөкөйлүк тили менен айтканда жүрүш, туруш, этика, адеп, ахлак, адамдын жан дүйнөсүн оң жолго сала турган илим деген сөз болот. Курмандык кылыш үчүн канча байлык болгондо милдеттүү? 118 000 сомдон көп акчаңыз болсо, курмандык чалуу сизге милдеттүү болуп эсептелет. Арвактарга бизди көрүп турат деген туурабы? Албетте арвактар көп нерсени билип турат, бирок алар бизге жардам бергенден алыс, алар биздин жардамыбызга муктаж болуп эсептелет. Ошону эстен чыгарбаш керек. Имам Ибнил Кайимдин Ар-Рух деген китебинде арвактар көп нерсени көрүп билип турат, бирок бизге жардам бергенден алар алсыз деген сөзү келет. Курбан айтка тоокту сойсо болобу? Албетте тоок соет деген кээ бир молдокелер дагы өткөн. Бар азыр деле түрү, ал туура эмес. Курбандыкка тоок сое турган болсо макрух тахрими, мажус окшоп калгандыктан пайгамбарыбыз айтат: "Мен ташаббаха би каумин фахуа минхум." Кимде ким кайсы бир коомго өзүн окшоткон болсо, ал мына ошолордон болот деген бар. Ошондуктан курмандык деп тоок сойгон туура эмес, бирок майрамдык маана үчүн, жөн эле айттык бир шаңды көтөрүү үчүн курмандык деп ниет кылбастан, жөн эле эт үчүн тоок сое турган болсо, күрп сое турган болсо, коен сое турган болсо, ага уруксат бериле берет. Бирок курмандык деп тоок үндүк сойгонго шарият жол бербейт. Курман айт куттуу болсун, жараткан Кыргызстанга нур береке берсин, жараткан ыраазы болсун сизге. Аллах Таалам баарыбыздан ыраазы болсун. Кудайым кетпестүү өлөт, кең пейил, обоз, омат, тайбас таалай насип кылган болсун баарыбызга. Идда жөнүндө айтып бериңиз дейт. Идда дегенибиз бул аял кишиге күйөөсү тараптан талак берилсе же күйөөсү өлүп калган болсо, аял дароо башка күйөөгө тийип кетпестен идда күтөт. Идданын мөөнөтү, эгерде этеккири келе турган аял болсо, анда 3 этеккир көрүп, 3-үнчү этеккирден таза болгондон кийин иддасы бүтөт. Эгерде айыз көрбөй турган аял болсо, анда 90 күн, эгерде күйөөсү өлүп калган аял болсо, боюнда жок болсо 4 ай 10 күн идда күтөт. Эгерде боюнда болсо, боюндагысын төрөгөнгө чейин идда мөөнөтүн күтөт. Арапа күнү жуунса болобу? Качан жумушта
болобу. Чаң жумуш иштегендерге албетте Арафа күнү дагы, айт күнү дагы жуунса болот, гусул болсо болот, гусул алса болот, гусул алдырса болот, мончого түшсө болот. Албетте буларга уруксат берилет. Бирок кечке жуунуп отуруп айт намаздан калып калбаш керек. Айт намазга гусул алып барган албетте бул жакшы нерсе. Курмандыкты чалып кандай болуу керек? Чалып канча бөлүк кимге жана канча, бул жөнүндө бая айттык. 3кө бөлүп, бир бөлүгүн коңшу колон тууган урук менен чогуу жейсиз, бир бөлүгүн сактап каласыз, бир бөлүгүн жартыларга майдалап таратып бересиз. Кааласаңыз бардыгын бөлүп жиберсеңиз дагы жакшы болот, же бардыгын казанга салып, бисмилла деп туруп бардыгын бир отуруп жеп койсоңуз, бул кыргыздарга мүнөздүү курмандык болуп эсептелет. Шариатта ит багууга тыюу салат дейт. Бул чынбы чын албетте, бирок үйүңүзгө ууру келе турган болуп, же болбосо үйдөгү мал жанды карай турган болуп, же чыга турган тайган болсо, же болбосо эгин-тегинди кайтара турган корошит боло турган болсо, албетте бул нерсеге шарият уруксат берет. Бирок баласы жок болуп зериккенден, же жөн эле кооздукка, же ит мушташтарганга бага турган болсо, шарият бул нерсеге тыюу салат. Курбандык кылам деген адам сакалын албаш керекпи? Деге эле сакалды алганга шарият тыюу салат. Эркек адамга сакал берилет, чыгарыш керек. Өткөндө бирөө интернетте жүрөт, Азаттыктын жана комментарийинде чубак ажы сизге сакал жарашпайт экен, алып эле койсоңуз дейт. Сакалды Кудайым берген, ошону коюш керек болот. Ошол сакал койгон, ошондо кооздук, сулуулук жарашкан эмне? Жарашкан шарият аткарганда турат. Шарият аткарбаган нерсени жарашкан деп айтканыбыз туура келет, урматтуу бир туугандар. Сакал алынбайт. Сакал бир аз гана пареткеге салынып кыскартылат. Ал эми мурут же болбосо колтуктагы түктөр же тырмактар алынбайт. Ошол курмандык чала турган адам курмандыгын алып келип байлап койгондон кийин, ошол курмандыкка чейинки 10 күн, Зулхижанын 10 күнүндө ошол мурутуна, башка түктөргө кайшы тийгизбестен, чачына тийгизбестен жүргөндүгү мустахап сүннөт, бирок жүдөп баратса алса ага деле уруксат бериле берет. Милдеттүү түрдө аткарыла турган иштердин катарына кошулбайт. Ассаламу алейкум дамылла. Аялым менен кошулганда экинчи жолу жуунбасам болобу? Таң атканга чейин канча жолу кошулсаңыз деле ары ортосунда гусул албасаңыз боло берет. Бирок гусул алганыңыз жакшыраак. Эгерде гусул албасаңыз дарат алганыңыз жакшыраак. Дарат алгыңыз келбесе, жок эле дегенде истинжа кылып койгондугуңуз дагы жакшыраак болуп эсептелет. Демек, жуунганыңыз шарт эмес. Ал эмес, бирден ашык аялыңыз болсо, мисалы үчүн эрте менен бул аялыңыздан чыгып экинчи үйгө барып башка аялыңызга үйлөр тегеренип келе турган болсоңуз деле бардыгына бир гусул менен кошулган болсоңуз жарай берет. Амир деген ат эмнени түшүндүрөт, айтып коесузбу? Рахмат сизге дейт. Амир дегени бул ханзада деген сөз болот. Айдар Акаев ханзада, Максим Бакиев ханзада дегендей, ошол амир дегени ошол ханзада, падышанын, хандын, ажонун баласы деген сөз болот. Шариатта аш берүү барбы? Шариатта аш берүү жок, бирок шариатка каршы келбейт. Жылдык, 40-тык, 52 күндүк, 3-түк, 7-лик, пейшембелик дегендердин бардыгы шариатта жок, харам, бидат. Бирок шариатта эгерде бир адам ошол качан мүмкүнчүлүгү болгондо колунан келсе элди чогултуп той кылып, андан кийин атасына Куран окутуп, улак берип, дүңгүрөт той берип, элдин батасын алган болсо, шариат муну жокко чыгарбайт. Биздин Кыргыздагы аш дегенибиз мына ушуга байланып, аштын сөзсүз түрдө жанагыдай бир күнү белгилебейт. Ал эми караш деп жанагы өлүк өлгөндө көмөлөк туруп бергени, бул албетте макрух тахрими. Шейх, мен эски мебель сатып иштеймин, көп коюп сатсам болобу? Канча кошсоңуз ушунча кошуңуз, элдер ыраазы болуп алса болот. Бирок Кытайдын мебелин япондуку же япондуку мисалы үчүн немистики деп алып сатканга туура келбейт. Айыптарын так айтып, канча кошсоңуз өзүңүз кошуп сата бересиз. Кудайым соодаңызга береке берген болсун. Менин ордума башка бирөө курбандык чалса болобу? Сапардамын, албетте. Бирөөнү өкүл кылсаңыз, барып ал сизге чалып берсе болот. Же жанагыдай курбандык чалуу колуңуздан келбей, союш колуңуздан келбесе, башка бирөөгө союп бер деп, ошону тиктеп карап отурсаңыз, ага деле шариятыбыз уруксат берет. Кечиресиз, жалгыз жүргөндө корком, ширк эмеспи деп корком. Жок, андай эмес. Корку экиге бөлүнөт.
Kavni korku, ondan keyin şer'i korku olup, şer'i korku degen Allah'tan başka biri rızkı beret, je bolbosam Allah'tan başka biri jandarlık koyat degen. Biroq kavni degen insan bolgondan insandan tabiiy korkusu albatta bul bar nerse, andan şirk izlegenden hiç kanday gereği yok. Korkkonunuz jakşı, biroq emireden korkot elеңiz daima dem salып özüňizge jakşı жүрсөňiz jakşı bolat. Albatta itten korkuş gerek, muşuk aymak andan korkuş gerek. Anan çitep bir jeriňizdi yüzüp algan bolsa özüne kurbandyk kılam dep. Anda bolbay kalat. Menin kүйöm күнүгө arak içip atat, men kıynalıp kettim, ne kılam? Sabır kılыңыз, dua kılыңыз, tahajjudga turuңuz, ыйлаңыз, dua kılsanız Kudayım kabul kıl, biz dagы dua kılabız. O Kudayım arak içip atkandardын bardыгын arakты görgende kuskusu gelip namazga düşüp ibadat kılganda Kudayım nasip kılgays. Allahu ekber. Orozonun kars gündörün karmay elekmin, erten oroza karmasa bolabu. Ova erten oroza Arapa günü oşo kaz oroza dep niyet kılıp, oşoga Arapa günkü napildi koşup koysoňuz, bir ok meni eki koyandaro atkan bolup esepteles. Karızdan kantin kutulsa ola duaları bar aytip beriňizçi rahmat. Vakia sürösün, oşonda ele Kadir sürösün, kayra okuy verseňiz, oşonda ele istiğfardy, astagfirullahal azim degendi göp aytyp durup, anan hareket kılsaňız inşallah karızlarınızın bardığından tökpe çeçpey kutulasız. Ayt günü жаңы kiyim kiyiş zarılvı, kolunuzdan gelse jakşı olur. Biro kolunuzdan gelbese eskinin жаңысы dep juup tazalap ütüktep jamap giyseňiz al dele jaray beret. İlgeri bilesizbi? 1 may degende tünü menen nuktabay, tündösü durup güzgünü karap, жаңы kiyimlerimizni giyip görüp taň atıp keter ele. Oşonday boluş gerek ayt degen. Baldarga жаңы könek alıp beriş gerek koldan gelişince. Ballar oşonu gütüp ayt bolsa eken dep, aytty sagynyp, aytty izdep kala turgan boluş gerek. Aytdyňay, biroq biz dagı dele aytga mani berilek, biz dagı dele balдар aytdy murdagıday gütelek. Oşol nersege barganda Kuday Taalam bardygybızga nasip kılgan bolsun. Ar bir üýde, ar bir janga kurban kesүү degen ayatty toluk düşündürüp beriňizçi. Ar bir üýde, ar bir janga kurban kesүү degen ayatty toluk düşündürüp beriňizçi. Ayattın atın nomerin tuğra tağaytsanız jakşı bolor eken. Biroq ar bir kişiге kurbanlyk çalуу mildet emez, balkim ar bir bay adamga kurbanlyk çalуу mildet bolup eseptelet. Ölgön kişiге ayılga barıp Kur'an okutkan zarılvı, jok zarıl emez, Kıtayda turup okusaňyz ele jaray beret. Biroq ema kurban aytyn şultosu menen ayılga barıp tuğan uruktu görüp, oşonu menen katar marhumdarga Kur'an okuganyň soň bagyttagan bolsoňuz, albatta bul jakşı nerse. Bul zarılvı, al zarılvı dep oturup tuğan uruk mamile üzülüp ket, oşonu menen adamgerçilik mamile öçetke kalıp atat, şol nerseden etiyet bolup saktangandygybız makul dep aytar elem. Ayt gündörü ayal erkek şariat işlerine barsa bolup albatta bolot. Kayra oşol mayramdyk maana tartulay turgan bolsa jakşı bolut. Biroq üýdü bekitip al eşikme koşulbay goňda jakşı emes. Ayt gün adamlar aralaşat bardygy bolat. Oşol işkiler tap Kudayım tün degende bergen tündüň gündörü oşol şariat işlerini kılsaňar albatta jakşı bolar. Ököbüzgө teň kurbanlyk soyu zarylby je bolbosa ököbüz bir ele kurbanlyk soýsak esep bolabu. Aytaýyn degenim, eger ököňür teň bay bolsoňar 2 goý soýuşuňar gerek. Biroq biriňer bay bolsoňar şo baýaňar soýuşuňar gerek. Egerde bay emes bolsoňar ököňür teň wajyp emes. Anan biroq ököňür çogulup bir goýda alyp kurbanlyka çala turgan bolsoňar ököňürgө teň esep bolbойт. Biroq ayt mayramdyk maanaýdy köterүү üçin soýgondygyňar üçin sowap berilir. Biroq kurbanlyktan kutuldy dep je kurbanlyktan sowu sizlerge жазылып kalbaýt. Türkiye'de kurban ayt. Oroz ayt 4, oroz ayt 3 gün eken bizde anda emes emin ege jok. Bizde da kurban aytındaki 3-4 gün galime 5 günge sozulup ketti. Kudayga şükür barıp bardy oňup köçüp bara söyledi deyt. Namaz okuyan padişah, namaz okuyan spiker, namaz okuyan deputatlar, anan ançamış ayt namazga bargan premier minister aytır Kudayga şükür musulman bolup jatyp kaldyk inşallah. Bardygy jakşı bolat. Anan Türkiýede mындай dep Türkiýe bizge kim? Ülgü bolguda jok. Türkiýe gerek bolsa bizden ýürensün. Biz Türktön atasy bolabız. Ajal jana peşenege jönünde, ajal jana peşene jönünde aytyp beriňizçi. Ajal degen ölüm degen arap dilinden kırgız diline kotorgonda möhnet degen tuýunatdagy ar kimden jaşoga berilgen möhnetini bütköndügün ajal dep aytdy. Alem peşene degeni bul tagdyr degen söz. Kudayım tagdyrga yazgan bolsa oşonu жазбай görösün degen mesele.
Kurmandık çalganda soğup kimge tiyet, ayarlığa da tiye, albette oşol güyösünün kirin juup, giyimlerin ütüktөp, oşonun jönötüp işke turgan ayazatkaдағы güyösün har bir kılgan soğuptorundan soğup jete beret. Bирок ayalı da bay bolup turup kurmandık çalbay olsa ayalı günökör bolot, güyös özünü kurmandan kutula beret. Bирок ayalı jardı bolup turup oşol güyösü bay bolup kurmandık çalsa, oşol kurmandıktın soğuğun ayaldağı tiyeşe beret. Oşondoy ele men uşul jete turgan masele erkek ayalın jaşoosunda ortodogı mamileni saktap kalуу үчүн ayal dagı erkek dagı jubaylık sırlardı, ökön ortosundagı jekeçe sözdörün başka bir tuğandarına, ecellerine, singdilerine, apasına, törkündörüne taşıganга erkeke dagı ayalga da уруксат берилбейт. Кээде ачууланып, кээде башка болуп ар кандай сөз чыгуусу мүмкүн, бирок ошол жубайлардын өздөрүнүн сыры болуп калыш керек. Кудай тоскон парданы эмне үчүн биз ачышыбыз керек болот. Ошол маселеге тиет болуш керек. Үйдөгүнүн бардыгын эле бир тууган эжем экен, сиңдим экен деп айта берген бул акмактык болот. Ошондой эле эркек дагы бардык мамилени досторуна, ага-энелерине айта берген дагы бул акмактык болот. Шарият бул нерсени арам деп билет, сыртка чыкпай турган, чыга турган сөздөр дагы болот. Кандай жерде курмандык айт намазга чейин союлат? Бул айыл жеринде. Айыл жери деген кандай? Айт намаз окулбай турган айыл жеринде. Бирок мен билгенден Кыргызстандын дээрлик 99% айылдарынын бардыгында айт намаз окулат. Жума намаз окулган жерде айт намаз окулат. Айт намаз окулган жерде айт намаздан кийин гана курмандык чалынат. Ал эми жайлоолордо, жанагыда жатакчыларда 3-4 үйдөн болуп айт намаз, жума намаз окулбай турган жерлерде айт күнү багымдат намазынан кийин эле kurmandık çalınsa bola beret. Bирок арапа күнү же бүгүн çalıp койгон болсо, бул курмандыкка өтпөйт, жөн эле садакага эсеп болуп калат. Шариатка туура келеби? Эгерде жасалма жол менен балалуу болуу, мисалы Пугачева менен Галкин сыяктуу булар суррогатная мать деп жанагыдай бир аялдын жатынын арендага алып, ижарага алып, балалуу болуп туруп эгиз деп айтып атышат. Эми аларга боло берет. Алардыкын биз билбейбиз. Алардын башкасы эле болуп, мисалы үчүн алар эртесегенде Пугачева окшоп, мен азыр күйөөсүн санын деле билбей калдым. 15-20 айтор күйөөдөн көп немеси жок. Ошондуктан булар бизге үлгү болбойт. Албетте эркек менен аялдын ортосунда перзент болбогон болсо, ошол кайсы бир себептерден улам, анан ошол себептен эркек менен ажырашып кетүүгө бир коркунучтуу ула турган болуп калса, анда эркектин өзүнүн уруктугун алып, өзүнүн никесиндеги аялдын жатынына салган болсо, буга уруксат берилет. Бирок суррогатная мать деген үчүнчү бирөөнүн арендага алып келип, ошонун жатынына балдарды салган шариатта бул нерсе арам деп айтылат. Бул туура эмес. Демек, Пугачева менен Галкиндин кылганы бизге туура келбейт, бизге окшошпойт. Биз мусулман элбиз. Куранды ар бирине бирден окуш керекпи же бир эле окуп койсо болобу? Бир окуп койгон болсо, пайгамбарыбыз Адам алейхисаламдан баштап кыяматка чейинки бардык инсандарга бирдей сооп жете берет. Кудай Таалам билбей кала турган бардыгыбыз эшматка, ташматка деп айтып берет, жок андай эмес. Бир Куран окусаң, бардыгына сооп айтсаң, бардыгынын сообу бири-биринен кем эместен жете берет. Кудайдын фазилети мына ушундай кенен. Курбан айттын касиетин толугураак айтып берип коесуз бу дейт. Курбан айттын касиети ошол курбан айт болгондугунда турат. Курбан айттын касиети ошол биздин айт майрам болгондугунда турат. Курбан айттын касиети ошол биздин мусулман майрам болуп, ошол майрамды белгилөө бизге милдеттүү болгондугунда турат. Курбан айттын касиети курбан айтты белгилөө ибадат болгондугунда турат. Курбан айттын касиети байлар колунда барлар курмандык чалуусунда турат. Курбан айттын касиети ошол күнү айт намазга баруунун важыптыгында, милдеттүүлүгүндө турат. Курбан айттын касиети ошол күнү айттабай коюп, орозо кармап алсаң, кармаган орозоң арам болуп, күнөөкөр болуп калгандыгында турат. Сиздин канча аялыңыз бар? Мен сизге турмушка чыккым келет дейт. Менин бир аялым бар, байбичем бар. Башка аялганга азыр ниетим жок. Ансыз деле убактым дагы жок. Ошондуктан мен сизге ыраазылык билдирем биринчиден, экинчиден сизге жакшы күйөө табылсын деп мен дуа кылам. Ошол бир аялыма убакыттарың бөлүп отурам. Аялымы урматтайм, сыйлайм. 5 перзентим бар. 5 перзентим мени кошуп, жакамы кирдетпей, курсагымы ач кылбай, ошол жанагыдай убактым жок болсо ошого сабыр кылып, ошол мени карап келаткан аялыма мен ыраазылык билдирем. Ошондой эле ошол жашоодогу оор болобу, кыйын болобу, аны жейт элем, муну жейт элем, муну кийет элем дебестен
sabır kılıp çınığı mu'min, musulman oşol paygambarыбыздын ayalдарындай talim görüp oşol talimlerin baldarına berip kelatkan ayalıma Allah Taala razı olsun deytelim. İnşallah her bir ayal men ayalımda bolgon bolsanda bardıq uyda jakşı yaşоо bolor ele. Çındığında erkektin tılı ayal bolup eseptelet. Egerde uyda göңүlü tınç bolgon bolsa erkek köçөгө чыгып сүйлөйт. Dünyanın barına çıkıp ekomanastan oşentip akıl yürütüp tutkan adamın uyunda elbette oşol erkeke arkasında tıl bolup gömök bergen tatıktı bir ayazatı bar ekenin bardığыбыз düşünüşübüz gerek. Bol bolsam erkektin kursağı açıp bolgon bolsa, je uyuna varsa uyundan tüzük rızkı tappagan bolsa, baldарын karabay aytkan bolsa, anda adam köçөгө чыгып masala aytmak dursun. Oşol uyunda evin tappay kalaran oşonduktan men aytar elem her bir ayazatı oşol özünün güyösүн urmattap, oşogo şariat boyunca mamile kılgandığı mildetті. Al эми бойдо kızlarыбызга başkalarının bardığına Kuday Taalam ылайыктуу жерlerden үйленген nasip kılsın. Bирок bul degen söz ekinci aylık үйленсе bolbойт degen söz emес. Kolundan gelip mümkünçülüğü var. Uaktısı barlardın bardığına men ekinci, üçüncü, törtüncü ayıl alğanga ündöp keterlem. Ayrıca bizdin bunu kılar işi yok жүргөн baylarыбызga, başkalarga Kudayga şükür el bayıp kaldı. Al эми men çındığında uaktım yok sebep degende ilimdi berip kalуу gerek. Bizde ilimsizlik öte güç algan. Oşonduktan oşol ilimge dagı vakit bölüş gerek. Men sizge bir öykü aytıp bersem, gündördün bir gününde bir alımdın kızına juçu geliptir. Anan juçu gelse alımın ayalı surayt deyt. Kızım kanday kişi eken dese, molda eken dese, kokuy moldaga göğe ayalga tiygen, moldaga göğe tiygenden göre 4-nче ayal olup tiygen jakşırak. 4-nче ayal olup tiysen 4 günde bir günden öçürtün gelip durat dağı moldaga göğe tiyip kalgan bolsa vakit takır gelbet. Molda kitebi menen bolup, ilimi menen bolup, şagirt menen, el menen bolup oturup sana vakıtsı tiyveye kalat deyt. Oşonduktan oşol bizdin ayaldarыбызга bergen vaktыбыз oşol 4 ayal algandan dağı azırak bölünüp kalады. Oşonduktan bana göğe tiyçiler kapa olup aytar elem. Allah razı olsun. Bardık nerse Allah'tın buyruğu menen bije özübüzde sebepkeribiz bi? Biz özübüzde sebepkeribiz bulut. Bирок özübüzdün sebep bolğonduğubuzdağı mına oşol taqdırыбызga жазылган bolup eseptelet. Kurmandıksız bey beçaraga akçala jardan berse bolobу? Albatta bergen Kudayga jagıptır. Bирок kurmandıktın esebine bul nerse ötpöyt. Söz türde kurmandıkta kan çıgıusu şart bolup eseptelet. Atın almaştırsa bolobу? Atыңыз taptakır jaman bolup, kulaka jaman uğulup, şariatka karşı bolup, jaman mani, ümitsizlik tuğdura turgan bolsa, atыңız özgürtünüz. Misal üçün itpay bolsa özgürtünüz, çotpay bolsa özgürtünüz, anan bирок жакшына kat bolğun bolsa emне үчүн özgürtүрүш керек болот? Жок, ateni arzu at koyot, oşol atты saktap kalганга emine jetsin. Bul at boyunca azır hem atı жакшына adamlar dile özgürtüp algan attарын taptakır. Arafa günü tayamum menen orozo karmasa bolobу? Orozogo darattın dele, tayamum dele, gusulun dele gereki yok. Tayamum, namaz, gusul bularının bar namazga gerek. Oşonduktan siz ait namazga darat alıp, gusul alıp barыңыз. Bирок darat gusul alıp bar, oşol жерге жеткенде жел чыгып кетип, ana su tapпай калып, айт башталып калса, tayam менен турсаңыз боло берет. Бирок айт намазга tayam менен турса болот деп, үйдөн баштап tayam алып баргандыгыңыз бул туура эмес болуп эсептелет. Ата-энемдин никеси жок, азыр кыйса болобу рахмат. Мына бүгүн кыйыңыз, азыр барып кыйыңыз, ошону менен бар ордуна келет. Бүгүн дагы никеси жок эко жатып калбасын бирге. Dünyeden ötüp ketken ağam tüşüme girip jatat emne kılsam bolot. Kur'an okup soğun bağışta kurmandıkçal inşallah bardığı jakşı bolot. Estep tur bir tuğan ağаңдын baldarın kızdarın kara, ağаңдын dostları menen uçuraş kattaş, oşonda gana bardığı orduna gelir. Ajeke bulak közөгөнгө şariat, kulak közөгөнгө şariat emine deyt. Murdun teşkenge kандай karaysiz? Elgeri murundu bukalardı teşçi moment dep kaçıp ketmesin dep. Anın azır hem kızlar dele şunday buka olup ketken müce kanday bilmem murun teşçi algan bul tuğra emes şariatta. Alemi kulaktı gözөгөнгө bir teşep gözösö buga ruhsat berilet. El-hediye el-alaye deyen gidip şu aytılınat. Alem kebirler kulağını şu ıldıydan başlap o jogor jaka çeyин teşip alganlar da var. Karap tursan yolu çıkı bolot. Bul dagı takır tuğra emes. Bir jol, iki jol teşip şoga ruhsat berilet. Bir aytılınat, Brejnev'den aytıptır. Siz daim oşul ordenlerden baş tartpaysız dese, yok men bir jol baş tartkam, Indiyaga barsam, murdunga taga turgan altın söykö var eken, oşun algandan baş tartkam dep жооп бергени var. Oşol сыяктуу murunga takkanга şariat ruhsat berбейт, oşonu takpagan jakşıрак. Kulağında
Эни бар койду сойсо болобу, баканча, оймо, шаратилик ушулардын бардыгы боло берет. Бирок кулактын жарымынан көбү кесилип жок болуп кетсе, бул курмандыкка жарабай калат. Аялы менен баняга түшсө болобу, албетте аялы менен күйөөсү өздөрүнүн менчик банясына түшкөнгө уруксат берет. Аял киши башка бир жакка барып баняга түшкөнгө шарият тыюу салат. Чогуу жатканга болгон эмнеге баняга түшкөнгө болбосун? Керекпи же башка жактан сойсо болобу, үйгө алып келсе баарын кандай бөлүштүрүш керек? Үйдөн союш керекпи деген маселе менимче, үйдөн союш деле шарт эмес. Каерден сойсоң ошол жерден союңуз, ошол жерден баарын таратып жиберсеңиз деле болот. Же үйгө алып келип туруп баарын бышырып жесеңиз деле болот, баарын бөлүп берсеңиз деле болот. Же кааласаңыз 3кө бөлүп, 1 бөлүгүн үйгө, 1 бөлүгүн коңшу болгон дос-жарга, 1 бөлүгүн кембагалдарга таратып берсеңиз жакшы болот. Саламатсызбы? ЗАГСдан никеге турган аялдын балдары кандай болот? Эми ошол убакта ЗАГС жарай берет, бирок азыркы учурда Кудайга шүгүр молдодон көп неме жок убакта никени да кыйдыргыла. Эми ошол убакта молдо жок болуп, ЗАГСтан башка жок болгондо, ошол убакта ошону эми эсепке өтөт деп ниет кылабыз. Куран тирүүлөргө да келе турган демек бойдогу окула ушунтагы Куран тирүүлөргө да келе турган демек ооба. Куран окуп туруп, ошонун сообун, мисалы үчүн мен Куран окудум, ушунун сообун өтүп кеткен маркумдарга багыштадым десеңиз, жарай берет. Куран окуп туруп, ушунун сообун өзүмө сактап алып койдум, кийин керек этсин десеңиз, бул деле жарай берет. Куран окуп туруп, келе турган урук тукумдун бардыгына сообун багыштадым десеңиз, ал деле жарай берет. Көп акча уурдаткам, аны кредит алып кутулса болобу? Кредит арам. Кредит албастан адал жол менен кутулганга аракет кылыңыз. Сүткорлуктун бир түрү кредит. Биздин жашаган үйүбүз бар, бирок кредитте курмандык чалсак болобу? Жок, бул жанагы жок. Эми мисалы үчүн өзүңөр курбандык чалып Кудайга жакын бололу деп ниет кылсаңар болот. Бирок карызы бар адамдар курбандык чалуу милдеттүү эмес, силерге милдеттүү эмес, бирок чалган болсоңор, Кудайга жакындык кылган болсоңор, Кудай Таалам соовун берет деген сөз болот. Хайыз учурунда жатка билген сураларды айтса болобу? Болбойт. Бирок зикирлер айтсаңыз жарай берет. Сүрөлөр айтканга шарият уруксат бербейт. Бирок кулаңыз менен уксаңыз, ага уруксат берилет. Карыз алганмын, бирок акчам товарда, акчам карызымдан ашыкча, курбандык чалсам болобу? Сага милдеттүү эмес, бирок чалгың келсе чала бер, бирок карызыңдан кутулганың жакшыраак болор эле. Балким сен чалынган курбандык этин алып жегенге укугуң бар адамсың, себеп дегенде сенин карыздарың бар экен. Кийинки суроону берсеңер. Урматтуу бир туугандар, курбандык чалдырган, сойгону барган убакта кээде ошол койдун терисин, жанагы башын, шыйрактарын, ичегилерин биз сойгон акынга да берип коебуз. Мына ошол туура эмес маселе. Аны белек берсек болот, бирок ал эми курбандык сойгон, союп берген мал сойгондун акысын башка төлөп бергенге бизге туура келет. Ошону эйтият кылышыбыз керек. Карыз алганмын, бирок акчам товарда, акчам карызымдан Чубак Ажы устаз Куддус деген ат эмне маани билдирет? Ыйык, өтө ыйык деген маани билдирет. Абдул Куддус деген өтө ыйыктын, ыйыктыктын кулу деген сөз болот. Курбан айтка союш менен курбандык мындай кыскартканда эрежелери бар. Буунга бөлүп жазыш керек. Анан баш аягын жаза берсеңер, мен эми көз ачык эмес, анын баарын көрүп алгыда. Же Фатимадан кеңеш алып турбасам, жанагы бир көз ачык, жанагы Алам сырларына биринчи орун алган капырдан. Ошондуктан мындай узагыраак жазсаңар дагы, кыска жазсаңар дагы, так жазсаңар мен окуганга оңой болсун. Чёрный касса арамбы таксыр дейт. Эгерде муну жанагыдай чёрный касса деген эмне? Ай сайын же жыл сайын адамдар белгилүү бир сумманы берип турат, бирок бул арам болуп калыш ыктымал бар. Кандайча? Ошол жанагы инфляция болуп, курс акча көтөрүлүп дейт, ошондуктан белгилүү бир суммага байлап койгон туура эмес. Муну бир алтынга тактап койсоңор болот. Мисалы үчүн ар ай сайын 10 грамм алтындын баасын берип турабыз десеңер, ошол акча кымбаттап арзандаган сайын ошого жараша акча ылдый түшүп төмөнүшүп турат, демек бул боло берет. Ал эми сомго байлап койгон болсо же бир койго байлап койгон болсо болбойт, себеп дегенде кой арзандап кымбаттап, сом арзандап кымбаттап кетип турат. Намаз окуган аял чачын орто жарма ачып экиге өрүп жүрүп парызбы?
Жоқ, şart emes. Kalasanız жазып alыңız, kalasanız 4 görüңüz, kalasanız 2 görüңüz. Бирок чокуга чокчойтуп түйүп алган шарият тыюу салат. Арапа күнү орозо кармаса кандай болот? Сооп болот, жакшы болот. Нафил орозо кармаган болосуз, Кудай Таалам иншалла сизге көптөгөн соопторду берет. Уулду болгондо сөзсүз кой союш керекпи? Кийинчерээк болобу? Болот. 7-нчи күнү болбосом 14-нчи күнү, а болбосом 21-нчи күнү, а болбосом тапкан күнү соя бересиз. Курбандыкка союлган койду кантип таратыш керек? Кааласаңыз барын таратыңыз, кааласаңыз барын жеңиз, кааласаңыз 3кө бөлүңүз, кааласаңыз 4кө бөлүңүз. Айтор ошентип бөлүп берсеңиз бул эң жакшысы. Бир бөлүгүн үйгө алып калып, экинчи бөлүгүн достор менен коңшу колоңдорго таратып, пиширип берип, үчүнчүсүн кем балдарга таратсаңыз эң жакшы болот. Кудай Таалам окуй турган курман айт намаздарыбызды кабыл кылсын, соя турган курмандыктарыбызды кабыл кылсын. Кудай Таалам айт күнүнүн урматында бардыгыбызга бактылуу өмүр насип кылган болсун. Кудай Таалам бир туугандарыбыз менен катташканды, урушкандар таарынышкандар табышканын Кудай Таалам тагдырыбызга жазган болсун. Элибизге кетпес өлөт, кеңпейил, чынчылдык, токпейилдик, обоз, омат, тайбас таалай насип кылган болсун. Кудай Таалам ким кандай дуа кылса, ошонун бардыгын кабыл кылсын. Турмушка чыкпаган кыздардын бардыгы курман айттан калбай турмушка чыгып кетсин дагы, бойдок балдардын бардыгы курман айттан калбай үйлөнүп калган болсун. Кудайым үй жокторго үй берсин, уй жокторго уй берсин, ыйман жокторго ыйман берсин. Ошондой карызы барлар карыздарынан куткарган болсун. Кудай Таалам ооруп жүргөндөргө шифа берген болсун. Алыста, жакында жүргөн бир туугандарыбыз Кудай Таалам жаман сөздөн, жаман көздөн, жаман колдон сактасын. Кудай Таалам тилеген тилектерибизди берсин. Кудай Таалам жубайларды бактылуу кылган болсун. Балдарыбызды, кыздарыбызды ата-энелерди уга турган кылсын дагы, ата-энелерге балдардын жамандыгын көрсөтпөсүн. Аллах Таалам бир туугандарыбызга, ата-энебизге, ата журт, тага журт, кайын журтубуздун бардыгына хидаят, тауфик насип эткен болсун. Раббана атина фид дунья хасана وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحبه وترضى صلى الله تعالى على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قربان aytыңыздар маарек болсын.